Каракөл шаары 1977 жылы облустук башкарууга өткөн. Ошондон бери Каракөл шаарындагы турак жайлардын басымдуу бөлүгү эскирген. Мындай жыгачтан курулган 2 кабаттуу үйлөр Каракөл шаарынын 80%-ын түзөт. Токтогул кесин куруучулар үчүн убактылуу тургузулуп, түртүлбөй калып кеткен. Өлкө эгемендүүлүккө жеткенден тарта гидро куруучулар жана энергетиктер жыгач батирлерди менчиктештирип алышкан. Ал күндөн тарта канааттандырарлык оңдоп түзөө иштери да жүргүзүлгөн эмес. Assalomu alaykum Oqsoqol qaydan? Assalomu alaykum Muhammadjon, yaxshimisiz? Aqshardalar beka balaga keldim эле. Өмүр бою бетон куюп эмгектенген Сыдыкбай Байтиков жыгач үйлөрдөн батир алган. Мында карыянын уулу, 3 небереси жана жубайы менен турушат. Эскилиги жеткен үйдүн жыгаштары кургап, өрт кырсыгынын чыгышы ыктымал. Электр чубалгалары эскирип, орончолору жукарганы кооптондурат. Аны менен бирге жыгач имараттар бири-бирине жакын жайгашкан. Бурпастыры күйүп чыкпай. Буга 2 мерте пожарный өчүрүп кетти. Кечинде от жага албайсың мында, карап турабы? Жалаң энергия менен чыгасың. Мына проводтор сәл ескіріп қойған, бұлар жаңыртыш керек. Бәрі жақсы эле, турушу бүт. Анан ушу бәрі тоқтон эмен ар эме сактасын Кудай эмеси. Эми эмне кылабыз, айла жок. Эми баары тынччылык болсун, аманчылык болсун. Биз деле канча расход кылып атып, бирок коркобуз. Ушул үйлөр күйүп кетпесе экен. Кудайдан жакшы тилек кылып жашайбыз. Бирок бизге суранат элек, биз шу бизге дагы эл катары жашынакай благоустроенный нормальный квартирада биз дагы эл катары ысык суусу менен жакшынакай жашоодо жашагыбыз келет биз дагы. Эми башка үйгө сатканга каражат жок. Каражат жок, жетишпейт. Каражат жетишпейт чындыгы. Бизде жок эчтеке. Ушу өкмөттүн акчасын колун карап гана турабыз. Мал деген жок бизде. Мал кармабайбыз. Ушу өкмөттүн колун карайбыз ушу. Каракөл энергетиктердин шаары деген макамын азыркыга чейин сактап калган. Анткени 23 миңден ашуун болгон калктын басымдуу бөлүгү каскадтарда маянага эмгектенишет. Мал жана айыл чарбалары өнүккөн эмес. Мындан улам өз капчыгынан батир алууга чамалары жетишпейт. Ал эми жыгач батирине кардарлар чыкпайт. Кээ бир ушундай барактардын ичинде жашоо шарты аябай начар да, аябай начар. Каракөл шаарынын мэри бир нече ирет өрт кырсыктарына күбө болгон. Айтымында үстүбүздөгү жылы Кетментөө айылында 6 батирлүү жыгач үйү толугу менен күлгө айланган. Түндө чыккан саат 1:30-да. Өчүрө албай калышты, жыгач үй деген ал шарт эле. Неметет экен. Ошону менен өрттөнүп 600 күйүп чыгып калды. Бул жалгыз гана кырсык эмес. Өкүнүчтүү окуялар шаардын Бекташ көчөсүндөгү имараттарда катталган. Мында жайгашкан 10га жакын 2 кабаттуу жыгач үйлөрдү тилсиз жоо кыйраткан. Абалды жөнгө салуу үчүн шаардык бийлик 90-жылдары ташталып кеткен имараттарды бүтүрүүнү көздөөдү. Ошончо жылдын ичинде кайра улам бирден кирпичти чыгарып отурушуп, мына бүгүн жана көргөндөй болуп, бир этажга кайра түшүп калган. Ошону быйыл уже бюджетке киргиздик. Ошо жанагы электр энергияны сатуудан түшкөн салыгын эсебинен тургузайлы деп быйылкы биздин божомол боюнча жылдын акырына чейин ошол салыктан 9,5 миллион сом акча биздин шаардын бюджетине келмек. Учурда 6 миллион 200 миң сому шаардык бюджетке которулган. Анын 5,5 миллион сомун 32 батирлүү курулуш долбооруна которушкан. Ал турак үй бүтпөй калган бул курулуштун уландысы болмокчу. 90-жылдары бул жерде 5 кабаттуу үй курулмак. Бирок ташталып кеткендиктен ар бир кышы чыгарылып отуруп, 1 кабатка түшүп калган. Эми аны бүтүрүү чыгымы 22 миллион сомго чамалап отурат. Келерки жылы Кудай кааласа ушул үйдү тапшырабыз деп атабыз. 32 квартира бар бул жерде. Мындан негизинен ушул үйдү жана мен жолдо келатып баракты көрсөттүм. Ошондой барактардан абдан акыбалы оор барактарыбыз бар. Ошолорду бузуп
ошол жерде жашагандарга берсек деген оюбуз бар. Ал эми бул имарат шаардык бейтапкананын аймагында жайгашкан. Негизинен төрөткана болушу керек болчу. Эми аны колдонууга берүү үчүн каражат маселеси чечилүүдө. Азырынча 1,5 миллион сом караштырышкан. Эгер саламаттык сактоо министрлиги да каражат берсе, дарыгерлер үчүн 8 батирлүү турак үй бүтмөк. Анткени Каракөл шаарында ак халатчандар тартыш. Үй бүтүп калса, мен ойлойм ушу Каракөл шаарында врач деген проблема чечилет деген ойдомун да. Азыр ушу пландаштырып атабыз, сметасын чыгарып, предварительно уже тактап койгонбуз. Где-то 4 миллион сом акча керек экен. Кечикен жокпузбу бүгүн сабакка? Айнагүл Дүйшөбаева бул жол менен 35 жылдан бери мектепке барат. Ал орус тили жана адабияты боюнча мугалим. Бүгүн кесиптештерине мактанар жаңылыгы бар. Анткени шаардык мэрия социалдык турак жайга ээ болушуна көмөктөшкөн. Бул үйдү ушу Мамбет Дүйшөалиевич айтып атпаймынбы? Апрелден баштап эле баарыбызды чогултуп, ушундай ушул үйдү жасайлык, ушул жерден бул жери жаман экен, бул жери мындай түшүп калган экен деп көп действительно биз деле башында барып караганбыз. Тепкич жок болчу. Жанагы темирлер кийин салынды, тепкич жок болчу. Ал жерге башында ишенбегендер да болду. Кээ бирлери чындап келсе бул жака ишенбегендиктен чыгып кетти деп ойлойм. Ишенбегендери да түшүнүктүү. Анткени жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнүн көбүнчөсү элдин ишенимин жоготуп коюшкан. Бирок Каракөл шаарынын мэри, Өнүгүү Прогресс партиясынын мүчөсү Өнүгүү жолунан солго оңго жылбай, ушул идеядан башталган демилгени ишке ашырган. 6 айдын ичинде ташталган имаратты 2 кабаттуу кылып бүтүрүп, 24 батирдин ачкычын ээлерине тапшырды. Батирдин баасы да жеткиликтүү. Алсак 3 бөлмөлүү батирдин наркы 500 000 сомго барабар. Анын жарымын ипотекалык негизде кутулууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Муниципалитет бүтпөй калган курулуштарды элге бүтүрүп берүүсүнө чоң салымын эл өкүлү Бакыт Төрөбаев кошкон. Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери демилге көтөрүп, салыктан электр энергиясынын нарк салыгын Каракөл шаарынын бюджетине түшүшүнө колдоо көрсөткөн. Башта салыктан түшкөн кирешенин бардыгы Бишкек шаарына жөнөтүлчү. Эми Каракөл шаардык капчыктын кеңейиши менен мындай курулуштар соңуна чыгып отурат. Ошентип ордунда турган турак жай маселеси чечиле баштады. Мындай ыкмада бүткөн турак үйүнүн 24 батирдин ачкычы ээлерине тапшырылды. Бизге эмне керек? Бул үй, бул таза суу, бул жылуулук, бул жол, бул мектеп, бул балдар бакчасы. Мына ушул багытында көбүрөөк көңүл буруш керек. Биз ушул жагында көбүрөөк көңүл бурсак, ошондо биз биздин өзүбүздүн жарандарыбызга көбүрөөк мүмкүнчүлүк беребиз. Алар дагы ушул аракет жасап атканын көрүп, алар дагы өзүнчө бир демилге түзүп, же өзүнчө бир аракетчил болуп калышы мүмкүн да. Заброшенный дом бул. Анан ушул үйдү мындай адам жашай турган кейипке келтирип койгонуна Мамбет Дүйшөалиевичке чоң рахмат. Сиздерге да, сиздер менен чоң болсун. Өнүгүү партиясына рахмат. Рахмат. Дайыма өнүгүү болсун. Бир жыл мурун терезелерди каракөлдүктөр Бишкек шаарынан алып келишчү. Узак жолдо анын айрымдары сынып, элдер чыгым тартышчу. Эми заманбап терезелерди өндүрүүчү чакан ишкана ачылган. Мындагы сырыё Туркиядан, Россиядан жана Кытайдан импорттолот. Ал эми айнектери Токмок шаарындагы ишканада даярдалат. Эми ташталган имараттарды кайра курууда шаардык мэрия бул жерден жаңы терезелерди алмакчы. Основной эле заказыбыз бизге элден бир 80%. Азыр бир 20-30% ошо мэриядан иш алып атабыз. Эми кичине көнүшүп калдык. Эми Кудай кааласа жазда чоң стройкалар бар дейт, ошолордон беребиз деген обещаниялар бар. Алдыда 22 декабрь энергетиктер күнү. Маанилүү датага карата шаардык мэрия спорт комплексинин ачылышын өткөрүүнү көздөдү. Буга чейин жергиликтүү спортчулардын машыгар жайы жок болчу. Айнектердин бардыгын алмаштырдык пластиковый айнектерге. Вообще илгери 30-40 жыл мурунку айнектер болуп, акыбалы. Кээ бир дубалдар көрүнүп турбайбы? Акыбалы мурда кандай болгон. Бул жерде жыгач пол болгон. Ошо жыгач деген полдон 6-7 жыгач калган да. Дээрлик 40 жыл мурун курулган шаардык спорт комплекси биринчи жолу оңдолууда. Ичинде заманбап шарттар түзүлүп, көз карандысыз жылытуучу системасы орнотулган.
STEAM грант деп аталган долбоордун оңдоо иштерине 3 миллион сомго жакын акча каралып, жергиликтүү бюджет 800 000 сомдой кошкон. Эми 22 декабрга чейин оңдоо иштерин бүтүрүү гана калды. Кышындасы негизинен куруу иштери токтотулат. Мугалимдер, врачтар жана башка бюджеттик тармакта кызмат кылган шаардыктарга социалдык үй куруу демилгесин Кара Көл шаарынын мэрі жазында улантмакчы.